Чакырганыңарга рахмат. Теманы ушундай койгула, эркин болсун деп. Жарайбы? Же кандайдыр бир рамкадан чыкпай. Алдын эскертип өтө турган болсок, бул жакта улуу муундарда келиптир, бирок саясий темага өтпөй эле койсок деген ниетте. Саясаттан мен өзüm тажап күткөнмүн. Саясий өзүңөр суроо бересиңер. Сөзсүз саясаттан бересиңер, анан жооп берген киши жаман да. Эгер саясаттан суроо бербесеңер, мен саясатты эстегим да келбейт. Көңүлгө көк таштай тийип бүткөн саясат. Ошондуктан мындай өткөрөбүз. Эркин болсун, силер өзүңөр кандай суроо берсеңер, мен ошол суроолорго жооп берем. Жарайбы? Чыгып кетип баратып, анан бири-бириңерге айтпагыла. Ушул суроону берейин дедим, бирок уялдым, тартындым деген маселе болбосун. Аттың болбосун. Жарайбы? Уяла турган эч нерсе жок. Ачык сурайлар. Кайсы максатта, кандай багытта суроо берсеңиздер, мен жооп бергенге даярмын. Assalomu alaykum agay. Birinchidan sizga rassol shunday oltinday vaqtni bölüp berganingizga. Mening аты жөнүм Таңат Арбул Сыймак, Бишкек гуманитардык университети, биринчи курс. Агай, мен сизге суроом саясаттан дагы эмес, менин жеке оюм, сиздин оюңузду угайын деп сизге жолуга албай жүргөм. Буга чейинки көп семинарларда ушундай адамдарга берип көрдүм ушул суроону. Бирок өзүм канааттандырарлык жол ала алган жокмун да. Биздин азыркы жаштар мекенчил болуш керекпи же улутчул болуш керекпи? Эгер киши биринчи кезекте мекенчил болсо, мекенчил, калган нерсенин баары өзүнүн ордуна түшөт. Бар ордуна түшөт. Мекенчил менен улутчулдун айырмасы дээрлик жок көзө. Мекенчил сезимиң өспөйт эгерде сен өз улутуңду сүйбөсөң. Өз улутуңду, өз тилиңди, өз касиетиңди өзүң кастарлап көкөлөтпөсөң, мекенчил боло албайсың. Экөө бири-биринен жанагы жылкыда артылып турган куржун сыяктуу экөө тең салмак болуп туруш керек. Бирөө күчтүүрөөк, бирөө азыраак болбойт. Экөө бир таразанын ташындай болуш керек. 95-жылы, 96-жылдарында Аскар Акаевичке мен айттым эле, ушул трибунадан туруп айттым. Эгерде өз тилин сүйүү, өз мекенин, өзүнүн жерин сүйүү кылмышкер болсо, анда жазып алыңыз, биринчи кылмышкер менмин деп. Себеп, эгерде тилиң болбосо, мамлекетиң болбосо, азыр мына жерден баштап атканда эле силерге айтып атпайсыңар, аралаштырып сүйлөп атпайсыңар. Тилдин баркын кетирип атпайбызбы? Кийимдин баркын кетирип бүттүк. Кыргызча кийинген бир киши калган жок. Айрыкча кыздар. Бүгүнкү жаштарды, жигиттерди карап мен силерди аяйм да. Себеп аял затты көрбөйсүңөр да силерчи. Өзүңөр сыяктууларды көрөсүңөр да. Назиктик, баягындай бир башкача бир ушунчалык керемет Пушкиндин же болбосо биздин Барпынын, Токтогулдун ырларындагыдай жок да, туура. Бир нерсе десең 5 жолу сенин бетиңе бир чаба тооба келтирип качасың өзүң кайда. Ошол сыяктуу мекенчил болуштун биринчи кезекте өзүнүн улуттук каада салты менен улуттук бүтүндөй касиеттерин сактап калуу. Мекенчил болгон киши биздин мусулманчылыкта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне деген? Бөтөн мамлекетти басып алсаңар, ислам динине күч менен киргизбегиле. Эгерде биздин мыйзамдарга баш ийген болсо, аларды өз эркине койгула деген. Бул мекенчилдикпи же кандай? Же улутчулдукпу? Бизде улутчул десе тескерисин түшүнүп калдык да. Улутчул деген киши сөзсүз түрдө өз улутун сүйбөй туруп мекенчил боло албайт. А мекенчил болгон киши улутун сүйбөй тура албайт. Кандай дейсиңер? Сиз айтып атасыз, саясаттан тажадым деп атасыз. Тажадым деген жокмун, саясатты бербесеңер жооп бербейм. Жооп бербейм деп атасыз, бирок мен ушундай түшүндүм да, агай саясаттан тажап атат. Анан мындай ой келип атат да, мындай сизди гезиттерден, телевизорду койсок, телевизордон ар дайым байма-бай сизди көрүп атабыз. Улам жума сайын сиздин интервьюларыңыз чыгып атат, анан мындай суроо болуп атат, менде сиздин азыркы негизги максатыңыз эмнеде болуп атат? Жана дагы бир суроом болуп атат, сизде аябай мыкты адам, мыкты лидер, мыкты оратор катары билебиз, анан сиздердин оюңуз жокпу? Ушу жаштарга сабак берип, мындай мугалим болсомбу деген оюңуз жокпу? Телевизордон улам көрүп атабыз дегендерди мен көп кабыл ала албайм, себеп телевизорго мени чакыргандан коркот. Телевизордон тапкыр жолотпойт. Силер көрүп атсаңар керек, ал баягы интернеттен көрүп атасыңар да. Туура, кечиресиз. Фейсбуктан көрөсүздөр, башка бир жеке сайттардан көрүп атсаңыздар керек.
Телевизордон ит те коркот да. Чакырып алып, балеге калып, чатак болот. Саясат жашоонун өзү саясат. Саясаттан тажадым дегендей, саясат, маселен, кандай деп түшүндүрсөм экен. Сиздер сууда сүзгөндү жакшы көрөсүңөрбү? Менимче ар бир адам жакшы көрөт сууда сүзгөндү. Эгерде ошол сууга бир ыплас нерсени таштап жиберсе, суудан секирип чыгып кетким келет. Саясат ошондой, саясат таза. Саясатта боло берет деген кыргыз саясатчылар жүрөт азыр, мен сыяктуу, менден жашыраак, менден улуураак. Саясат ушундай ыплас. Саясат ыплас эмес, өзү ыплас. Саясат таза. Саясатсыз жашоо болбойт, мамлекет өспөйт. Мейли ал экономикалык, мейли ал саясий, мейли социалдык, мейли билим берүү, кайсы тармагы болбосун, ушунун баары саясат. Эртең күйөөгө чыгасыңар, саясат сөзсүз иштетесиңер. Кайненеңе бирди сүйлөп, кайнатаңа бирди сүйлөп, анан абысындар менен коалицияга киресиңер дагы, анан кайын журтка оппозиция болосуңар. Бул дагы саясат. Бул жашоонун саясаты. Мамлекет ошол сыяктуу. Коалиция түзөсүңөр, бирөө менен жакшы сүйлөшөсүңөр, бирөө менен урушка кетесиңер, урушкан кезде бирөөнүн коргоо издейсиңер. Ошол сыяктуу эле. Эгерде арам жол менен, таза эмес жол менен, таза эмес ой менен барып алса, алар саясатты да ийгитет да. Ошон үчүн ар бир кесиптин, маселен, колу таза дарыгерлер бар десе, акырын күлүп жиберишибиз мүмкүн. Бар да колу таза дарыгерлер. Колу таза соттор бар да. Бирок бүгүн кыргыз коомчулугунан сураса, эң коррупцияга эң күчтүү малынган тармак кайсы десе, укук коргоо органдары. Коррупция менен күрөшө турган орган өзү коррупцияга белчесинен баткан деген жоопту алабыз. Сотторду, прокуратура, милиция туурабы? Бул деген коом таза эмес коом да. Кандай дейсиңер? Коом таза эмес коом. Ошондуктан ошол тазалаганга аракет кылам мен. Канча күчүм жетишинче, канча Аллах өмүр берген болсо, баары бир. Себеп мусулманчылыкта арам нерсени көрсөң, барып колуң менен токтот деген буйрук бар да. Сабак берүү боюнча мен чыдабайм го дейм да, сабак бергенге. Эмнеге чыдабайм билесиңерби? 10 суроо берсем, 9-уна жооп ала албасам, анан кантип сабак берем? Бүгүнкү күндө сиздер айып этпейсиздер да, китеп окубайсыңар да. Мен китеп окубагандарга кантип баа коем? Мен 1 жыл мамлекеттик комиссиянын төрагасы болдум Улуттук университетте. Мамлекеттик аттестациялык комиссиянын төрагасы болдум 1 жыл. Мен көрдүм да. Мен байкадым. Ошол жерде азыркыга чейин тирүү ошол профессорлор айтат, 1-чи жолу Улуттук университеттин тарыхында мамлекеттик аттестациялык комиссиянын, мамлекеттик экзамен комиссиясынын төрагасы өзү чай берип, өзү дасторкон жайып, биз 30 күн ага чай берчү элек деп таң калат. Мен 1 кишинин 1 кесе чайын ичпей, 1 кишинин 1 сындырым нанын жебейм. Ушундай. Анан эгерде менин курсума келген болсо, 30-ун окуп атсам, 30-ун тең кетесиң да сабактан, окуудан айдаласың да. Анан эме болсоңар? Ыйлайсыңар. Мен ата-энеңер жакшы көрөм. Айланайын буканы сатып өткөрдүм эле, ат жылкы сатып өткөрдүм эле, антип өткөрдүм эле. Сен эмне кылдың деп силерди кыйнайт. Мени мугалим кылып чакырбай эле койгула. Себеп баягы зачетныйга бир нерсени салып коюп, же курман жандатканы, же сүймөнкулду салып коюп кире албайсыңар. Болбойт андай. Улут деп күйгөн, тил деп күйгөн, өзүсүн мекен деп күйгөн инсандардын сап башындагы инсандардан сиз түздөн түз чоң жаңылыштык болбойт. Ошолдой инсан менен жүз көрүшүп отурганыбызга абдан кубанычтабыз агай. Анан менде суроо пайда болот да, бул жакта жигиттен анан ошол суроолорду эле улай, менде суроо пайда болду. Ошол кандай коом деп атайбыз, мисалы чабалдык аябай кенен байкалып жатат да биздин коомдо азыркы. Эртеңки улуттун, бул мамлекеттин келечегибиз. Ошол нерсени түздөн түз жакшы жолго салыш үчүн башталышына, башатына көңүл буруп келгенде мындай суроо пайда болот: биз кимибиз чабалдык кылып атабыз? Ошол эле үй бүлө саясатыбы, же болбосо билим берүү саясаты жагынанбы? Ошол балдар бакчасынан баштаппы, мектеп, жогорку окуу жайы деги эле, же коомбу? Ошол нерсе мен мындай өзүм кээде жооп таба албай кеттим да. Кимибиз чабалдык кылып атабыз агай? Анан кандай кылып ошо алдын алууга мүмкүн
бир жакшы багыттоого, жакшы кадрларды алып чыгууга, же баягы эле баягы тарбия башат үй бүлөдөн башталат да, мүмкүн үй бүлө саясаты азыркы ошол эле ички тышкы миграция же ошол нерсенин таасириби деги эле кимибиз чабалдык кылып атабыз ошондой жакшы коомду тарбиялоодо. Кайдан башталып атат? Бардык нерсе илгери эки акылман дос болуп, бири-бири менен достошуп, бир досу көптөн күткөндөн кийин уулду болот дагы, досуна чуркап барып айтат: "Мен уулду болдум, менин уулумду тарбиялаганга жардам бер" дейт. Качан? 7 күн болду дейт. Кечиктим дейт. Кечиктим дейт. Эми тарбиялаш кыйын дейт. Мындайча айтканда, энесинин курсагында жаткандан баштап тарбиялаган экен. Мына бүгүнкү күндө эң кадыр-баркка ээ болуп аткан британский ученый деп чыгып атат. Британиянын окумуштуулары мондай деп далилдеди деп. Мына ошолордун далилдөөсүндө дагы, биздин мусулманчылыктын далилдөөсүндө дагы эне канчалык бактылуу болсо, бала ошончолук бактылуу болуп туулат. Эне канчалык сыздап, ыйлап, кыжалат болуп жүрүп төрөсө, ошол бала ушунчалык нерв жаман болуп туулат. Биздин ата-бабаларыбыз керемет айтып койгон экен го, уядан эмнени көрсө ошону алат. Уя деген бул энесинин курсагында жаткан жер. Уя деген бул ошол төрөлүп, ошол үйдө тарбияланып аткан жер. Тарбиядан башталыш керек да, карындашым, биринчи кезекте тарбиядан. Мындай карасак, 1440 жыл башта биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып койгон экен: "Эне медресе" деп. Медресе деген мектеп. Эгер эне балага "Кое тур атаң келсин, кое тур атаң айтсын, кое тур атаң чечсин" десе, ата балага ушунчалык бир ыйык болуп калат экен. А эгер энеси "Атаң бекер айтып бер, айта берет да ал билбейт" деди, бүттү. Бүттү, ошол күнү бала атасын көмүп коет экен да. Ата жок. Сөлөкөт жүрөт, бирок жок. Ошондуктан энеден көз каранды аял бекем болсо, ошол коом мыкты коом болот. Бекеринен айткан эмес. Бейиш эненин таманы деп. Айткан жок да, атанын таманы деп. Атанын таманы каяктарга гана түшпөйт. Мамлекетте акаш адамга салыштырат да. Ичип атам. Ошо орукшанып атпайбы? Мындай жолдо кетип атсаң, акча сурайт, берет. Бул акча сураганды мен ушул нерсеге салыштырам. Инстаграмга, Фейсбукка кайра кирсең, мына мамлекет мынча грант берди, мамлекет мынча каржы. Сүйүнөт ошо, Ошону дагы, ошону дагы мындай максаттуу пайдаланат да. Жана бул аракка кеткен акчада эле өзүнүн нәпсисине тиет да. Атыңыз ким? Муса. Муса. Атыңыз да улуу экен, оюңуз да улуу экен. Мыкты азамат. Мен да көп ушундай баратканда жүрөгүм чыдабай кетет да. Сурайм да, нан аласыңбы дейт. Нан алам дейт. Билем, нан албайт. Бирок аргасыз бересиң да. Неге? Эки себептен бересиң. Биринчиси, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн дейсиң, бирок мас кишиге берип атсаң Аллахтын ыраазычылыгын алышың кыйын. Экинчиси, артыңдагы келаткан кишилер сөз кылбасын деп коркосуң да таңдың. Биз өзүбүз үчүн жашабайбыз да. Биз кошуналар үчүн жашайбыз. Биз үйдү дагы кошуна үчүн курабыз. Ушундай зыңкыйтып бир куруп коеюн, көрсүн. Өзүң көчөдө жашайсың. Асына сепейтип эки бөлмө кылып куруп алат да. Ага кирбейт берки үйүнө. Неберелерин да киргизбейт. Себеп чаң кыласың дейт. Биз ушундай туура айттым. Аябай эң туура. Мен андай десем мага болбойт да. Силер канчалык айтсаңар боло берет. Мен айтып койсом ушул жеримден илип алат дагы. Ак үйдүн үстүнө илип алат да желектин ордуна. Мадумаров момундай деди. Ошон үчүн оорукчан коомго таза нерсени айтыш өтө кыйын. Ошол аябай ичип алып, мас болуп, күндө мас болуп атканга барып таштабайсың, уят эмеспи, балдарың чоңоюп калды, кошуналарга сөз болуп атасың десең сени жакшы көрбөйт. Сени жаман көрөт. Ичсем сенин оозуңдан ичип атамбы? Сенден акча сурап ичип атамбы? Өзүмдүн акчама ичип атам? Сенин боор ооруп атканыңды ал сезбейт. Азыр бизде коом ошондой. Канчалык таза бол десең, тили эле бар, айта берет, дей берет деп сени четке чыгарып коет дагы. Кел мону ичип ал деп күйүп бергенди аябай жакшы көрөт.
мына жигит азамат ушундай болуш керек деп туруп. Бизде териңди ар бир биздин жаранын терисин сыйрып алып, тилип, ошол биздин терибизден акча жасап байыган кишилерди көкөлөтүп жүргөндү жакшы көрөбүз. Менин суроом азыркы учурда мындай Кыргызстандагы билим берүү системасына байланыштуу сиз авторитардык педагогикага кандай карайсыз? Кыргызстандагы жаштарга билим берүүдө кайсы ыкма мындай эффективдүүрөөк болот? Ошол боюнча оюңузду айта кетсеңиз. Советтер Союзундагы ыкманы жакшы көрөм. Мен өзүмдүн программамда ушул бар. Аллах насип кылса, буйрса, мен Кыргыз Республикасындагы билим берүү системасын советтик системага алып келгим келет. Советтик системаны авторитардык дейсиңерби, гуманитардык дейсиңерби, кандай десеңер ошондой дегиле, ошол система жагат. Японияны өзүңүз айтып кеттиңиз азыр авторитардык деп. 14-й камень сада Рюанзи деген китеп бар. Владимир Цветов деген жазган. Ошол жерде 10 жылдан ашык журналист болуп, корреспондент болуп жүрүп, ушул китепти жазган. Ушул китепти окусаңыздар, алардагы негизги принцип эмне менен айырмаланат? Япондордун принциби. Япондордун принциби бала туулгандан баштап 7 жашка чейин ал менин падышам дейт. Падышам менин дейт. 7 жаштан 14 жашка чейин ал менин досум дейт. Досум. 14 жаштан баштап мен өлгөнгө чейин ал менин кулум дейт. Ана. А эми бизди карап көргүлөр. Бизди алгыла. Бизди алсаңар, балаң 7ге чыкканга чейин сен анын падышасысың. Башка да чабасың, жаакка да чабасың, путка да чабасың, каалаганын жасайсың. Анан 7 жаштан бир 14-15ке чыкканга чейин анан көзүң карап каласың. Балам ушундай кылып кой, балам ойлоно, ушундай кылабыз, деп алдап баштайсың. Бөйпөңдөп каласың. Анан 15тен ары карай деп күркүрөп үнүшүп калгандан баштап ал сенин падышаң. Тескериби? Силерге керекпи ушундай? Демократия? Мага мисалы андайдын жыты да кереги жок. Мен илгери кыргыздын ата бабаларыбыздын келаткан ыкмасы менен тарбиялаганды жакшы көрөм. Ошондуктан авторитардык деген сөздүн мааниси аябай эле жакшы өзү негизи. Авторитардык деп кийинки идеологияга кирип кетти, анын негизи консерватордук деп коет. Эмне үчүн Англияда ушул мезгилге чейин консервативдүү партия жеңишке ээ болуп келет. Демократиянын бешиги болгон Англия, дүйнөдөгү эң карт парламентаризм тарыхы бар. Президент жок, парламент аларда. А эмне үчүн ошолордо консерватизм? Консерватизм деген өздөрүнүн каада салты. А биз эмне үчүн каада салтты ыргытып койдук да, бир жерге илип койдук? Же немис боло албасаң кыргыз, же япон боло албадың, же орус боло албадың. Кимсиң бүгүн айтчы айланайын. Чачыңды караса жөөтсүн. Көзүңдү караса европейс болуп атасың. Көздөрүңдүн үстүн кестирип алдырып салып атасың. Эмнелерди гана кылбай атабыз биз. Кыргыздын бардык каада салтын тээ ыргыттык. Натыйжада эч ким боло албастан ортодо калып калды. Келгиле кайталы. Келип бизге ушу жаш студенттерге лекция окуп бергениңизге аябай ыраазычылык билдиребиз. Жана бул жерде көбүнчө юристтер, биздин бул юридикалык коом болгондуктан жана юристтер чогулду. Сизге берүүчү суроо, юрист деген адам өзү кандай болуш керек? Юристтин портрети же кандайдыр бир адамды идеалдашыбыз керекпи же юристке кандай сапаттар болуш керекпи? Ошону кыскача бул жерде отурган жалпы юристтерге айтып кетсеңиз. Бул юристтин башка кесиптерден бир айырмачылыгы бар да. Сиздер кишинин тагдырын чечесиздер да. Мусулманчылыкта эми тагдырды өзгөртсө болобу десе болбойт дейт, тагдыр өзгөрүлбөйт дейт. Бирок дуа менен келүүчү балелерден кутулса болот дейт да. Силер юрист катары ошо келүүчү балелерден куткарсаңар болот. Кантип маселен ошондой бир жакшы багыттарды берип. Юристти мен момундай деп элестетем. Мен силерге сыр болбосун. Юрист жанагы Феликс Эдмундович Дзержинский айткандай,
башы мұздақ, жүрегі ыстық, қолы темірдей болса, ушундай болуш керек да. Эгерде өзүңдүн тууганыңды, өзүңдүн жакын таанышыңды соттоп аткан кезде дагы адилеттүүлүктөн тайба. Тайба, кыйшайба. Себеп туура эмес чечим кабыл алуу мыйзамдын алдында эмес, биринчи кезекте ыймандын алдында коркуш керек да. Мен ар жакка барганда мени соттойт. Мен ал соттун алдында кандай турам деген сезим болуш керек. Баары бир коркунуч болуш керек. Баягы бизде ата-бабаларыбыз эмне деп айтат? Куру дооматтан жалган жалаадан Кудай сакта дейт. Куру доомат бүгүнкү күндө 2 күн сайын коюлат. А сиздерге караш туура келет ошондо сот. Бул мага жала жапты деп келет. Кантип карагыла. Анан жездем телефон чалып суранып калды эле, жеңем айтты эле деп кыйшайсаңар, анда бүттү, анда юрист боло албайсыңар. Кара кылды как жарган, чындыкты айткан, чындыкты бекем карманган киши болсо мүмкүн кедей жашайсыңар. Себеп момундай айлык аз, момундай сырттан башка жактан келбей аткандан кийин кедей болосуңар. Бирок канча жыл өткөндөн кийин айланып келип силерге ошол байлык келет. Кайсы байлык? Муну эч ким ала албаган байлык. Колу таза деген. Таза инсан деген. Мен сиздерге келечектеги болочок тергөөчүлөр, прокурорлор, соттор, адвокаттар, мен силерге бир сөз менен кайрылайын. Ким болгон кезде дагы, кандай маселе каралганда дагы биринчи кезекте мен адаммын деп баштасаңар да. Мен адаммын. Мен адаммын, мен убактылуумун, мен түбөлүктүү эмесмин. Менин да барар жерим бар. Мен да барган жерде мени да соттоочу бар. Ушуну унутпагыла. Мени да соттойт деп билгиле. Ал соттон эч кимибиз кутула албайбыз. Баарыбыз барабыз ошол сотко. Баарыңарга ийгилик каалайм, амандык каалайм. Аллах өмүр берсин, ден соолук берсин, үмүтүңөр акталсын. Эки дүйнө өз сүйгөн пенделердин катарларына болушту насип этсин. Кыргыз мамлекетине, кыргыз элине кызмат кылышты насип кылсын. Келечекте адилеттүү гүлдөгөн кыргыз мамлекетин куруучу мыкты жигиттерден, кыздардан болушуңарды мен чын жүрөктөн каалайм силерге. Бар болгула. Адахан агай аябай оратордук чеберчилик менен сөз чеберчилиги аябай курч болгондугу үчүн жалпыга түшүнүктүү болду деген ойдомун. Себеби дегенде бүгүнкү күнгө чейинки спикерлердин көпчүлүгү орусча, кыргызча аралаштырып маалымат берген болсо, бүгүнкү күндө чыныгы мекенчил, чыныгы улутчул инсан катары Адахан агай баарыбызга үлгү болуп бере алды деп айтсам болот. Эң жогорку адам катары биз баалап келебиз, жана күчтүү саясат катары. Мунун ошо кылган иш аракетин жана өзүм ойлору менен бөлүшкөндөгү бүгүнкү учурда көптөгөн жакшы сабактарды ала алдык десек жаңылышпайм. Жана ошондой эле бул юрист деген кийим жана көптөгөн китептерди, жана көптөгөн чыгармаларды айтып кетти. Ошону окусаңар бул сөз байлыгыңар жана ошондой эле жашоо турмуштун терс жана оң жактарын айтып кетти. Бул бизге эң чоң сабак болдук десек жаңылышпайм. Туура сүйлөгөн, ачык сүйлөгөн жана бетке айткан, так туура айткан адам экенине дагы бир ирет көзүбүз жетти жана ишендик. Жана бүгүнкү семинардын өзгөчөлүгү бул көбүнчө адамдын руханий жагын дагы көп алып кетти дагы. Ошол менен бирге биздин жаш муундарга, жаш студенттерге кандайдыр бир туура багытты, бул өмүрдө өзүн таба албай жүргөн адамдарды деп айтсам да болот, ошолорго кандайдыр бир туура багытты, туура жолду көрсөттү. Ошого дагы абдан ыраазычылык билдиребиз.